Кудайдын чакырыгы 9 май. Ошондой эле силер, күйөөлөр, аял затынын алсызыраак экенин эске алып, аялыңарга туура мамиле кылгыла. Сыйынууңарга тоскоолдук болбош үчүн аларга урмат көрсөткүлө. Анткени алар да ырайымдуу жашоонун мураскорлору. Ошентип, баарыңар бир ойдо болгула, кайрымдуу болгула, бир туугандарыңарды сүйгүлө, боорукер жана момун болгула. Жамандыкка жамандык менен, жаман сөзгө жаман сөз менен жооп кайтарбагыла. Тескерисинче батаңарды бергиле. Анткени ушуга Кудайдын батасын мурастоого чакырылгансыңар. Себеби ким жашоону сүйсө жана жакшы жашагысы келсе, ал өзүнүн тилин жаман сөздөрдү айтуудан, оозун жалган кептерди сүйлөөдөн сактасын. Жамандыктан четтеп, жакшы иштерди жасасын. Тынчтыкты издеп, ошого умтулсун. Бардык адамдар менен тынчтыкта болууга жана ыйык болууга умтулгула. Ыйык болмоюнча эч ким Теңирди көрбөйт. Тынчтык бул бири-бирин колдоо, кастыктын жоктугу, уруштун, согуштун жоктугу. Бул бири-бирине сүйүү жана урматтоо менен мамиле кылуу. Сиздин үй бүлөдө тынчтык барбы? Тынчтык болсо, үй бүлө мүчөлөрү үйдөн безип качпай, үйгө тартылып турушат. Бири-бирин кучактап, көкүрөккө кыса ала тургандай мамиле. Тынчтык бул үй бүлө мүчөлөрү бири-бири үчүн сыйына алгандык. Үй бүлөдөгү тынчтыкты сактоо мүмкүн. Болгону аны издеш керек жана аны сактап калганга умтулуп жашаш керек. Үй бүлөдө тынчтыкты кантип сактап тура алабыз? Эң биринчиден өзүбүздүкүн гана, өзүбүзгө жакканды гана издебешибиз керек. Менсинүүдөн чыр чыгат. Экинчиден сабырдуулук. Ачуусу чукул адам чатак чыгарат. Ал эми сабырдуу адам чатакты басат. Кийинкиси кыжыр, кыйкырык, ачуу, жаман сөздөрдөн алыс болуу маанилүү. Бул нерсе адамдардын ортосундагы тынчтыкты гана бузбастан, Кудайдын рухун капа кылат. А эгерде тынчтыкты жоготуп алган болсок, эмне кылуу керек? Ыйык жазуу эскертет. Ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле. Күн батканча ачууңарды баскыла. Тынчтыкты түзбөй, түнгө кирсек, уйкуга кирсек, аны менен биз шайтандын иштешине орун берип жатабыз. Ошондуктан тынчтыкты түзүү үчүн кечирим суроо жана кечирүү керек. Бири-бириңерге күнөөлөрүңөрдү ачык айтып, бири-бириңер үчүн сыйынгыла. Кудай бизди Ыйса аркылуу кечиргендей, биз да бири-бирибизди кечиришибиз керек. Эч кандай шарттарды койбостон кечирүү. Үй бүлөдө тынчтыктын жоголгону Кудай менен да байланыштын үзүлгөнү. Сиздин үй бүлөдө тынчтык барбы? Балким бүгүн согуштун бүтүшүн жарыялап, тынчтык келишимин түзчү күн. Үй бүлөбүздө тынчтык болсун.